Кандайсыңар достор? Учкан бойдон келбедим бияка. Могу бүт автомат машинкалар акыркы үлгүдөгүч. Товар жок ужечи. Улам расходторго кете берип. Давайте наоборот алдыга жылабыз. Эмне үчүн? Почему эмне? 100 миллион рубль айлантабы жакта? Бул жагы кичине секрет болсо эле дейм. Эмне үчүн Нисахар долбоору акча таап жашаганга укуктуу эмес, эгерде баары тең мыйзам чегинде болсо. Бир 3000-4000 доллар топтогон болушум керек. Сапатына баа берип, анан лайктан басып, комментарийге жазып коюңуздар, Кандай экен деппи? Assalamu alaikum достор. Бүгүн маегибизди Нурсултан Абдумаликов менен курабыз. Нурсултан бул Нисахар проектини эң башында жарылып жатканда колдоп, техникасын алып берип, спонсорство кылып, жарылышына көмөк салган адам. Баса ушул эфирлерибиздин кыска бөлүктөрүн Инстаграмдан да чыгарып кеттим достор. Инстаграмга да жазылып, ошол жерден көрүп кетсеңиздер болот. Нисахар проектин достор билесиздер, азырдан бир демилгеси бул пряниктер чыгарыштырышкан. Эрлан менен бирге ошол кандай өндүрүштү баштадыңарбы? Бүгүн Нисахардын өндүрүшүн өзүн текшерген келдик. Бул жакта Нисахардын пряниктери чыгат экен. Нисахардын эл үчүн беле? Элим үчүн. Элим үчүн Нисахардын өздөрүнүн өндүрүшүнү, пряник өндүрүшүн текшерген келдик. Табай байке өзү айтып берсин. Келсеңиз Табай байке. Буяк Табай Орунтаев ушул жакты карап иштетип жүргөн ушу байкебиз. Умар, Кандайсыңар достор? Умар ар жери барып текшерет. Бүгүн болсо Умардын байланышы болгон жерди биз текшерген келдик деп айттык элек. Съемкада жүргөм да. Анан учкан бойдон келбедим бияка. Биз текшерген келип калыптыр дедиңби? Бизди текшерген келип калыптыр деп. Кимдер келди деп. Достор, Умарды кармадык. Азыр ысыгында сурап кетем. Умар, бул жак менен кандай байланышың бар? Бул жак элим үчүн деген кондитерский цех, кыскача айтканда. Анан буга чейин деле айтып келгенбиз биз Нисахар долбоорунан Эрлан Кокулов байкебиз алып барып жүргөн кезинен бери айтып келген. Ошондой ишкерлерди Нурсултандай мисалы ишкерлерди чыккыла бизге байланышкан. Ошончо чогуу иш алып баралык депчи. Таза жер болсо, почему бы нет элдергечи? Мен бул жеке оюм да өзүмдүн. Ушундай. Субъективдүү жеке оюн айтып кеттик го Умар. Ошондой да. Ошондо кандай байланышың бар бул жак менен? Бул жак айтып берем жаңы. Ошондой. Жөн проекттин атында эле колдоп атабыз дейсиңби? Проекттин алкагында анан бул Нурсултан байкебиз дагы Нисахар долбооруна кошкон салымы чоң. Анан мурунтан эле сүйлөшүлгөн, мурун эле ушундай бир элге пример боло турган жерди ачпайлыкпы, көрсөтпөйлүкпү башка ишкерлерге депчи. Кандай иштеш керек экен. Может, мы тоже докажем депчи. Мисалы, мына силерге пример ушинтип эле иштегиле. Кылса болот турбайбы деппи? Таптаза азырчы. Ошондой акыбалда иштегиле деп ошо. Көрсөтүп коеюн. Тартып койчу. Анын үстүнө жана мен хейт жөнүндө айта кетпедим мисалы. Мындай көп хейт болду да, мына эми Нисахар бизнеске кеткен турбайбы? Булар эми атын колдонуп акча таап баштаган. Биринчиден каяктагы акча, экинчиден тапсак дагы эмне үчүн Нисахар долбоору акча таап жашаганга укуктуу эмес, эгерде баары тең мыйзам чегинде болсо. Мыйзам чегинде болсо Нисахар долбоору өнүгүп өсүш үчүн ага дагы каражат керек да. Туурабы? Умарга да каражат керек, нан жейт. Канча командада канча деген адам бар. Алардын баары тең бирденке жашаш керек да. Канча жаштасың, каякта төрөлүп өскөнсүң? Токтогул районунун Өзгөрүш айылынамын. Ошо айылда 9-класска чейин чоңоюп өстүк. 94-жылкысың? Жылы мей 94. Борбор шаарга келип коллежге тапшырдым. Бухгалтерский учет кесибим. Ошо айылдын кара жумушунан тажагандыктан мындай кагаз кармап эле офисте отургум келсе керек. Канча бир туугансыңар? 2 бир тууганбыз. Карындашым бар. Карындаш. Сен улуусуң, Айылда ошо дыйканчылык кылып, айылдын өзүнүн тиричилиги бар го. Картошка тикчик, будай сепчик, чөп чапчык, мал дагы бар болчу. Атам ошо бир буканы сатып эл катары эле окууга жиберишти. Бир букага сен окууга жайгаштырайбыз деди. Канча букаң бар эле? Көп деле эмес болчу, бир 4-5
ушундай эле болчу. Келген сайын биякта карап коюп турам, акырынча Талай байкеге айтып коеюн депчи. Анан биягын карасаңыздар болот, таптаза, ялтырап турат. Несакыр долбоордун эле командасы да. Бүт баары азыр. Мисалы мен азыр на данный момент Эрлан Байкеден Несакырды алып барып атам. Бул Талай байкенин Несакырга кошкон салымы абдан чоң. Мисалы. 4 жылдан бери кадр аркасында жүргөн Эрлан Байкенин аркасында жүргөн адамдардын бири да. Ошол Нурсултан байкебиз болсо Несакыр долбоору мына жабылат деп аткан малда айтып берди болуш керек. Жабылат деген малда мына поддерживать этип кеткен адам. Бир кыскача айтып коеюн. Талай менен биз көптөн бери таанышпыз. Эрландын туулган күндөрүнө отуруп там мероприятиеде көрүшүп калганбыз. Как раз жакшы иш баштапсыңар. Буюрса мен бул жакта болгонун мен билбептирмин. Бул жака ошо Эрлан Нурсултандар чакырып калышты. Мен келгиле чогуу Кыргызстанга салым кошолук депчи. Бир карап чыкпайлы азыр, э? Азыр мыналарды бир көрүп коюнчу. Мен өзүм Несакыр сезип мындай текшерип кетким келип атат мындай. Чаң жок деп элечи. Мой өзүн азыр кыйнабак. Не, давай эми Мойка для яиц деп атпайбызбы? Бул жакта жумуртка эле жуулат. Жумуртка эле жуулат. Норма боюнча негизи өзүнчө жумуртка жууганга өзүнчө помещение болуш керек. Биз акырындап расширять этсек, аны да өзүнчө бөлөбүз. Бирок бул принципиально бул жактан только жумуртка. Жумуртка бул жактачы эмне? Бул жакта идиш жуулат. Бул жакта суун алып, колдонуп неметкенге да. Эрлан менен түзмө-түз туугандашсыңарбы ошондо? Ооба. Кокулов менен. Анын атасы же анын чоң атасыбы? Анын атасы мен чоң атам менен Абдымалик менен бир тууган. Ошол студент кезде атайын ошо Дордойдон апабыз Кытай товарларды кыргыз товар кылып лейбл деп коет, этикеткасын алмаштырып Россияга кетчи да, көпчүлүгү ошондой кылчу. Ошондой үйгө алып келип алып ошентчик баардыгыбыз үй бүлөбүз менен чогуу, кээде мен досторум менен ары бери согулуп жүрдүм, Россияга барып стройкага иштеп келдим. 4-5 ай ал жактан келип дагы машина алдым, машинага аябай кызыгып жүргөн кезим болчу. Россияда топтогон акчаңабы? Канча топтодуң эле? Бир 3000-4000 доллар топтогон болушум керек. Канча убакытта? 4 айбы? 4 ай да. Стройкада. Стройкада. Нормально топсолот экен да. Жакшы фирмада иштегенбиз. Toyota Altez алгам. Спортивный машина болсун деп калган экенсиң да, бир аз мощныйраак деп. 2015-жылы Beta Stories'ке водитель болуп кирдим жумушка. Шефтин үй бүлөсүн ташып ары бери офистеги жумуштарды кылып. Beta Stories'ин ээсинин жанына водитель болуп кирдиңби? Ал бул түркиялык жаран болсо керек, ишкер адам. Beta Stories'те иштеп жүрүп, анан мындай көп нерсени ойлонуп, алардан дагы ишкерлик сапаттарды көрдүм, жашоолорун көрдүм. Өзү түрктөр мындай ишкерликти аябай жакшы кылат экен да, майынча барыпчы. Айлыгың канча эле ошол 2015-те мисалы водитель болуп жүргөнгө? 20 000 болчу. 20 000 сом. Андан тышкары тамак ашыңды, тамак ашым бар болчу. Бензиниңди куюп берет. Бензин куюп берчи, ооба. Ойлоно баштадым. Эми иш кылыш керек экен, же өмүр бою эле же водитель болуп өтүп кетемби деп өзүмө суроолор келип, мындай. Анан ишкер болуш үчүн эмне кылыш керек? Ошолорду китеп окуп ойлонуп баштадым да. Бул жак болсо рабочая зона, бул жакта тоголоктоп пряниктерди жазышат да бул жактан. Бул жак болсо заготовочный. Бизде жанагындай 4 түрү бар пряниктин: карамель, кокос, лимон, шоколад. Анан карамелдин глазурларын дайындашат. Бул жакта болсо ун, сахар бөлүп коебуз, анан кийин буякта тесто дайындалат да, тесто месебиз бар. Карап койсуңбу? Биз уже мультипрактически не осталось. Калаптыр. А бул жагында болсо сахар экен, сахар көп экен. Прям ысык. Себеби дегенде биздин объемго азыр бир эле печке жетишип атат. Анан үчөө тең иштейби же муну бирөө элеби? Үчөө тең иштейт. Ичип көрөлөйүн да? Ооба, конечно. Опа. Ар биринен бул жак азыр немеде. Собственно, ушундай бул жакта посудалар бар экен. Ушул бөлмөгө эле канча киргиздиң? Техникага, темир. Бөлмөгө эле эмес, ушул цехтин ичине
чакан цехтин ичинде бир $30,000 $40,000 чейин. 30-40 миң долларга столько на железо, на технику, на печь. Бүт ушул эмесине башталгыч сырьёолорунан бери бүт ушундай болду да. Бул жакта эмне кыласың, Виктор? Мен мякта биринчи эртең менен келем. Андан кийин негизи мякта болуп калса өзүм жасай берем. Андан кийин балдар. Позицияң кандай? Ким болуп иштейсиң ал жакта? Кондитер. Кондитер, да? Да. Главный кондитер, сеники что-то выделяется? Башкы кондитер. Старший кондитер, да? Негизи биринчиден мага өзүмө жагат кондитер болуу. Негизи болгум келчү. Андан иштеп баштадым. Кудайым буйрса, өргүнтөп кетет деп ойлойм. Ошо. Апам Дордойдо товар салат. Жөн эле сатуучу болуп бирөөгө жумушка кирген болчу да? Жок, сатуучу эмес. Эмеде Москвада Тайжем оптомдо иштейт да. Ошого товар салат. Атам болсо портер бар болчу. Ошо портер менен жүк ташып иштейчи. Үйдөгүлөргө айтып баштадым. Бир нерсе кылалы. Бул жакта мурун алып койгон участоктарыбыз бар эле. Менин машинам бар. Анан иштеп чогулткан акчалар бар деп апамачы. Иш кылалы. Эми апам ошо базарда жүрөт да. Сиңдиси менен иштешет. Анан коркот, мисалы, андай чоң жумушту баштаганданчы. Чоң эле жумуш болчу дейм ал биз үчүнчү. Бүт болгон участогубузду, менин машинамды чогулткан 2-3 жылдык акчабызды эметип атсакчы. Мисалы, бир ишке киргизебиз деп атсак, мындай рискованный эле болгон негизи. Кандай кыласың? Өз болбосо шаарда үйүбүз жок. Арендада жашайсыңар? Болгону бир участогубуз бар. Тайжеме сиңдиңизге айтыңыз, кичине поддержка кылсын, жолдорун көрсөтсүн депчи. Как раз ошол маалда Тайжемда келип калган эле. Анан апам ошентип көндү. Кандай сумма неме товар алдыңар? Канча кетирдиңер? Канча акча салдыңар? $20,000 тегереги болду го. Акыркы 3 жылда болгон оокатыңарды сатып топтой алган акчалар экен эле да, $20,000 топтоп. Ошол доверияга киришти эле оңой болгон жок да. 2015-жылы водитель болуп жүрүп, өзүмө суроолорду берип атып, аябай оңдодум да. Эрте келем. Тигил жактан Москвадан, ошо рыноктан место таап беришип. Кайсы рынок? Баргыча. Люблино деген район бар. Ошол жерде торговый центр Москва деген бар. Ошол жерде. Бул чоң бир неме окшойт да, имарат окшойт, имараттын ичинде. Чоң торговый центр ал жерде. Бул жак эми складское помещение. Бул сырьёолорду ушул жерде сактайбыз. Эң негизги сырьёбуз ун, анан жумуртка. Анан кийин сливочный майл холодильникте турат. Какао, сахар. Бул жак болсо сушка. То есть сырьё алып келет, бул жактан кургатылат. 5 сааттан 8 саатка чейин кургаш керек. Анан кийин кургандан кийин упаковкаланат да. Күнүмдүк производительностьуңар канча? Күнүнө канча чыгат? Азыр 50 килограмм. 50 килограмм. 1 килограмм канча штук болот? 1 килограммда, так, бир упаковкада 350 грамм, 10 штуктай примерно. Ошондо где-то 1 килограммда где-то 30 штуктай. 30 штуктай да. Но килограммдап сатпайбыз бизде, упаковкада 350 грамм, плюс-минус. Анан, мисалы, ост десеңер деле болот, лимон. Бул лимон булчу? Бул карамель. Мен карамельдин ост жебейм, Бул жакта любой жерден ала берейинби? Ала берели. Бул специфический да, карамель көбүнө Бул иши курга элек экен да даже. Кең курга элек. Бул жакта составта корица, анан имбирь бар. На любителя. Анткени корицаны жакшы көргөндөр бар экен да. Калай сен специалистиң ким? Негизи ты главный. Мен негизи менеджмент, малого и среднего бизнеса. Биринчи билим, экинчи педагогика. Негизи көп тармакта окугам, Германияда да окуп келгем педагогика тармагында. Анан кийин Амна пищевая промышленностьтан каяктан? Бул это за счет опыта, что ли? Бул менин баягы бизнес менен алектенип буга чейин кичинекей тоок ферма менен иштеп жүрчүмүн. Анан кийин чакырып калышты, менеджментте опыт бар депчи, продажада опыт бар, производствода опыт бар. Бир упаковканын баасы канча? Лимондуку мисалы аптовый баасы 105 сом.
Рыночный стоимость? Рыночный сом 127 сом. 127 сом. Эми Глобустан дагы Народундан да алса болот ошол ооба ооба. Эки аудитория бар экен. Баасын карабаган аудитория. Анан аябай баасына көңүл биз Инстаграмдан мониторингдеп турабыз. Элдерди сурамжылоо жүргүзүп турабыз. Ошондо эмнеге кымбат деп. Кээ бирлери болсо жок, бизге эң негизгиси продукт качественный болсо, таза болсо, баасына карабай алабыз деген аудитория. Анан кээ бири мен билишим караганда 127 сом бул чын айтканда бир Альпенгольд менен почти что тең эле экен, бир аз кымбатыраак экен Альпенгольдтон, Же болсо 5 штук макарон 180 сом. Эми бул пряниктердин сегментин ала турган болсок, пряник үчүн кымбат болуп атат да. Мисалы 1 килограмм пряник кээ бир учурда 80 сом болуп турат. Ошол да эң негизгиси биздики таза. Адамдын ден соолугуна зыян келтирбеген сырье менен жасайбыз. Ошон үчүн баасы айырмаланат. Даяр продукт шыр упаковкаланы менен шыр магазинге келет. Шыр кетет дегенде сразу кетет, бүткөндө эле Сразу магазиндерге тарапта. Биз жетишпей атабыз азыр. Срок годности канча? 20 сутка. Май айында биз рынокко чыктык. 22-нин. 22-нин майында чыктык. Баарыбыз тең биз стресс болдук. Анын үстүнө эл түшүнбөй атабы, эмне үчүн деп да корктук. Анткени баарыбыз үчүн бул жаңылык, мен үчүн да бул жаңылык болду да, мисалычы. Анан кийин биздин инвестордун дагы талаптары бар да. Инвестордун талаптары бул көздөн көрсөк болот. Инвестордун талаптары бар. Эң биринчи эле келгенде айткан Талай байке, эң негизгиси качество болсун депчи. Эч кандай кылжың кылбайбыз, таза болсун. Анан кийин кыйналсак кыйналалык, бирок элге балдарга таза, элим үчүн болгондон кийин аты да жакшы азыктарды жасайлык деген да. $20,000 кандай товар алдың? Биринчи баштап атканда, эң биринчи баштаган ишкердик, соодагерчиликте. Мен ошол товарды мен өзүм алган жокмун. Апам баягы товар салып берчү эле да. Дордойду билет. Товарды алып салганын апам барып салды. Мен барып уже тозуп алыш керек болду ошол товарды. Местен ачып, илип, барган күнү эле 1-2 күндөн эле сразу жумушка чыгып, ал жакта жумуштагы саат 5-те башталат. 4-те туруп, 4:30-да туруп, жумушка 5-ке барып калыш керек. Оптовый рынокто клиенттер эрте келет. 5-тен саат 5-ке чейин. Көпкө чейин баягы как обычно эле сразу жумуш кетпейт да. Түшүнбөйүнчө сезону өтүп бараткан товарды алып олтурбуз да. Кандай товар эле? Женский молодежный блузка, вот жаштар кийген, офиске кийген, нарядный тияк-бияка кийген жука тканьдардан. Базарга кирип түшүнө баштадык да, кайсы модель жаңы, кайсыл эски, кайсы модель кетет, кетпейт. Ошентип бир 5 ай дегенче кыйналдык аябай. Карыз алып иштедик. Аренда канча эле? 350 000 ушундай болчу половинкасы. Сен половинкасын иштеттиң да? Бир жартысын алчу. Силердин ошол товарга эмес эле арендага эле акчанын негизи кетип калып турдан да? Ооба, залог бересиң. $5,000 аренда берсең, мисалы $5,000 залогунда бересиң да. Сразу эле биринчи элечи. Ошондо бир $10,000 местагы эле кетти деп коебуз. Анан биякта калган $10,000 калган товарың бир жыя келсең, бир эле полка, бир 2 эле полка болуп калат. 10 чакты мешок элечи. Акырындык менен болду да бардыгычы. 5-6 ай минуска кирип банкрот болуп кетпедиңерби? Кандай кылдың ал жагын? Же өзүн өзү жаап аттыбы жок дегенде? Жок, өзүн жаап алган жок. Карыз алып иштеп аттык. Крупный клиенттер бар экен, Кытай, башка региондон келгенчи. Ошол убакта чоң клиент болчу, бир келип туруп бир 300 канча миңге алды. Бага турган товардын бир жартысынан көбүн алып койду да, уже товарым калбай калды. Жумуш жылып жакшы эле барат, анан жай келди. Жайында ал убакта аябай сезон мындай токтоп калчу да. Мындай банкрот болуп кыйналган жокпуз, бирок 1-2 ай соода жок болуп калса эле жана $5,000 кайра эле товарыңа кирип кете берет да. Баягы чогулткан оборотуңдагы акча кайра эле арендаларга кетип элечи. Товарым баянтып эле кайра эле бир 10 мешок калып калды, аз болуп элечи. Ал 10 мешок деген өтө аз товар да. Аны келип туруп эле бир клиент же 2 клиент эле алып коет. Башында баштаганда көп болсо эми канча? $1,000,000 менен баштадың да?
же андан эле азыраак беле 500 000 ошол рубль? убакта ошо миллион болуш керек эле. Миллион рубль. 1,5 миллион, 1 миллион ушундай эле болуш керек. Оборот эми. Кийин эмеге жетти го 5 миллионго чыгарды. 6 миллионго. 1 жылдан кийин, 1 жыл, 1,5 жылдан уже биз үй алып калдык да уже. Бишкектен. 1 жыл ошол бир аз көп деле кыйналган жокпуз, кыйналдык. Эл катары кыйналдык да. Не, охрана бизди киргизер? Жок, бу жерде эч кандай охрана жок. Түз эле келип кире берсеңер болот. Производстводан текшеребиз достор. Жүрүңүздөр бияка. Мына ушул жерде. Иштейбиз, ушул жерден товарлар чыгарабыз. Канча машина бар? Бу жерде бир 20дан ашык. Спец машинкалар бар. Баары эле ушул жердеби? Баары эле ушул жак. Бул башка райондордо да цех бар, бул бирок өзүбүз куруп, өзүбүз эметкен цех да. Канча цехиң бар ушундайдын? Мындай эмес, бирок мындан абалы кичине начарыраак, арендага алган цехтен экөө бар. Экөө бар. Могу бүт автомат машинкалар акыркы үлгүдөгүч. Жакында быйыл эле алдык. Масло алдыңарбы? Же бул Масло. Ошонун баары бир 2 миллиондой болду. 2 миллион сомбу? Бул да болсо кыздардын шеяларга жеңил болсун деп да. Условия түзүп берүү катарындачы. Ары бирөөсү канча турат ушул машинканын? Мунун бирөөсү эле 55 000. 55 000 сом. Мына керектер даже упаковкадан чыкпай турат просто. Мына карасам. Кээ бирлер даже иштейлик. Автомат. Полный. Жумуштарыңыз кандай болуп атат? Жок ата бул жакта. Жакшы, Кудайга шүгүр, болуп атат. Канчадан бери иштейсиздер бул жакта? Цех ачылгандан бери буюрса 5 жылдын 5 жылдан. тегереги болуп калды. Негизи шыйын жумушта жакпаган жагы эмне болот? Эмне болуп эсептелет? Жакпаган жагы, багы, жакпаган жагы жок эми. Адал тамак, акчабызды адал, бала чакабызды адал оокат менен багабыз. Ошо. Сиздердики канчалык көп иштесеңиз ошол жараша табасыздар да? Негизи айына канча акча табасыз? Айына где-то бир 50 тегереги болуп калат. 50 тегереги. Бирок сиз бул стажыңыз чоң болгон үчүн да, көптөн бери бул 20 жылдай болуп калды. Жаңы шыйын цехте иштей баштагандарчы канчада үйрөнүп кетишти? Алар эми өздөрүнүн скоростуна жараша да, жаңы болсо деле багы скорость болуп иштегендер бар. Канча таба алышат ошолор? Жумасына 4 000, 5 000 табышкандар бар. 4-5 000 сом, Атыңыз ким? Менин атым Асель болот. Асель. Нурлан. Таанышканыңызга кубандым. Асель, сиз эмне жумуш кыласыз бул жерде? Бул жерде технолог болуп иштейм. Технолог? 1 жыл болуп калды. Мурда обычный швея болуп 15 жылдан бери швея болуп иштеп келип, анан ошол жакка Технолог бир ушул эле цехтеби же Жок. калгандарына дагы? Башка цехтерде өзүнүн технологдор бар. Ар бир точкада бирден технолог бар. Ооба, албетте. Технологдордун орточо айлыгы канча болот негизи? Жумасына 30 тегерегинде. Жумасына 30 тегерегинде. Жакшы экен, жакшы иштесе, мисалы айына 120-150 арасында табып. Сезондо, жайында, сезондо. Силерге постоянно керек окшойт, швеялар керек болуп турат окшойт, Ооба, место бар, условиясы бар. Ошол ушинтип колдон келишинче эжелердин иштегенине условия түзүп берип, колдон келишинче карайбыз. Анан кемчиликтер бар. Болушунча алдыга жылганга аракет кылып атабыз. Достор, бул жакта бул жумуштун спецификасы негизи отуруп иштемейди. Көбүнчө кол менен көз жак кыйналат, бирок дене жөнүндө кыймылдап отура берген үчүн кан туруп калат. Ошондуктан Нурсултан бул жерге беговая дорожка, массаж для ног, для циркуляции крови и дагы бир массаж для спины бар экен, бирок ошол нерселерди кылып коюп туруп, ал менен эле калбастан келип бул жер менен бир тренажерлык бир тердегенден кийин кирип обязательно душты алып туруп, мында көрсөтүп кетейли. Ооба. Ал душевой кабинкаларбы? Беркинси душевой кабинка, наркы туалет. Мындай условиялар жаратып коюптур. Биз дагы Нисахрга окшоп досконально текшерели да. Тазабы, таза эмеспи? Колдон келишинче таза карманга аракет Бүгүн эле жууп койдуңарбы специально? Жок. Ар дайым ушундай? Үй алгандан кийин бир аз кичине эмете түштүк. Мен эмете түштүм. Эс алып көңүлүм жайына түштү. Көңүлүм ток болуп, Бишкектен үй алыш керек деген
аябай чоң кыял болчу да. Ошол аткарылды. Үйдөгүлөр баары жыргап кубанып калышкан, аларды көрүп сүйүнүп, өзүнчө эле мен дагы мындай бир результат кылып койгон, чоң иш кылып койгондой болуп, мындай көңүл токчулук келип калыптыр да магачы. Токчулук келип эле ушу менен болду да дегенсип анан жумушка көңүл бурбай баштап, обороттор азайып, ал убакта 2 точка кылып, даже 2 точка болуп калган. 60 миң, 70 миң долларлык товар жок ужечи. Улам расходторго кете берип. Общий оборотуңар түшө баштаптыр. Мага бир ой келди. Ошо бул жактан швейный цех ачыш керек депчи. Уже элдер ачып, уже иштеп аткан болчу ошо. Оборотуңар канча чыгып калды эле ал жакта точкаңарда? Оборот ушул үй алгандан деле бир баягы 5-6 миллиондук эле болчу. 5-6 миллиондук деген бул канча болуп калат? Бир 100 миң доллар. 100 миң доллар деген 2 жылда, 2015-те баргансың да. Плюс квартираны канча? Бир 40 миң доллар алгансыңар да? Жок, 60 болуп калды. 60 миң. 100 оборотто 60 миң квартира, 20 миңден 160 миңге чыгарыпсың. Мындайча айтканда 8 эсе. Под реализацию карыз дагы ала баштаганбыз да, товардычы. Товарын алабыз, сатабыз, беребиз. Ошон үчүн 100 миңдик оборотко чыгып каласың. Баары эле өзүңөрдүн акчаңар эмес, ал под реализация болгон товарлар эле болушу мүмкүн, Ооба, ошондой болгон да. Карыз алып эле алып барып сатып, ошо Дордойдо эжелерибизге рахмат. Ошо бизди түшүнүп, ийгиликтерге негизи ошол партнерлор, себепчи адамдар көп да, мисалы. Кайра 2018-дин январь-февральдары ушул 4-5 айда, ушул 4-5 ай бир аябай солгундап турган кайра өзүбүзгө келдик да. Ошол цехтер менен иштешип атып, цехтер менен иштешсең прибыль да көбүрөөк калат, мисалы. Базардан, Дордойдон деле алабыз, фабриканттардан. Өзүбүз да тиктиребиз. Бир өзүбүз бир 20% эле, 20-30% эле. Калган баары эле кайра эле Дордойдон алабыз. Ага чейин эмнеге цехтен заказ кылбай элеңер? Эмнеге жумуш жылбай атты эле? Жылбай калды. Эми ага чейин мен дагы баягы улам изденип, жаңы жактарын эметип турбасаң жумуш токтоп жылбай калат экен да. Анан конкуренция да күчөйт экен. А мен жанагынтип Расыл Абука кармап туруп алдым да. Уже үй алдым болду деп элечи. Үй алгандан кийин бул Расыл Абука деген да. Эң негизги максаттарың анкен эле да анда үй алыш керек деген да. Ой, эми иш деле жүрүп атат эми. Мен эми жаңы эле ишкерлик болуп атпайбынбы? Анан эметкен изденген деле жокмун да. Анан жанагындай случай болгондойун. Анан ар жактан изденип баштадым да. Бул жакта эмне экен? Жумуштар бул жакта азыр үтүкчүлөр, упаковка кылгандар. Бул жерде бир үтүкчүбүз бар. Үтүкчү бөлмөсү. Бул жерде экинчи. Эки стол. Бул жерде ушинтип алган тканьдар, улондор жыйылып турат. Дайындап коебуз да ошекечи. Алдын ала. Бул жерге упаковка кылышат. Бул жерден топчу петля чабылат. Спец машинкалар. Бул жактан текшерилет. Соосуна. Контроль качества. Ошол жерден текшерилип, тазаланып, анан эмеге. Арка жагында көрсөтсөң чоң экен бөлмөсү. Мондай атай лампочкалар коюлган. Мындай эмелер көрүнсүн депчи. Точно урат экен да ала светине. Кичине эми. Бул машинкалар канча? Топчулар үчүн. Аксессуар андамдыларга экен бул, мында могу турбайбы? Ушул жерде эметет да. Ушинтип тигип берет мына. Петля. Могу машинка өзү эле $2000 турат. Мына $2000 турабы? Именно топчу жакын петлялар кылып берген, Петля кылып берет. Ошо сложныйраак экен. Булар жалаң эле неме окшойт, автоматическийлер окшойт. Ооба, автомат. Джек деген бул каяктыкы? Кытайбы? Кытайда чыгарат. Кытайдын жогорураак качествосу. Ооба, жакшы качестволор ушулар. Главный закройщик жардамчысы. Бул жерден тигинтип флизелин чапташат.
Неде? Лекалдар ушул жерден чыгат да, Омо кесилип, ошол жерден ылдый түшөт да. Кеңге. Рулондор жайылып анан. Жакшы, андан аккуратно экен бул. Мондай. Сонугум тканьдары. Шелк. Шелк? Атлас шелк деп коесуң. Кытайдан келет. Азыр как раз болгон материал экен достор. жаңы жылга чейин нарядный немелер тигилет да. Блузкаларчы. Анан ошентип цех иштетип, жумуш кайра алдыга жылды. Цехке канча акча киргиздиң? Өзүм баштаганымда бир 10 машинка, прямо строчка деп коет. Ошондон 10ду. Анан жанагындай спец машинкалар болот. А1 анан үтүгү бар, крой кылган эмеси бар. Ошолору менен биригип где-то 5-6 миң доллар болгон. Комплект алгам да. Бир кичинекей чакан цехкечи. Эрлан менен кайсы учурларда көрүшүп калып туруп, неме кыла баштадың, мисалы, ошол Нисахр боюнча кызыгып, ошо 2018-2019 иш да кайра алдыга жакшы жылды да. Мүмкүнчүлүк боло баштады мындай жардам кылганга, кайрымдуулук иштерди кылганга. Ошол кезде ошо Эрлан акем апрель телеканалы жабылып, эмеге бош жүрүп калган болчу да, иши токтопчу. Эрлан акем ошентип жүрүп, өзүнө спонсор, инвестор издей баштады. Дайыма жолугуп турабыз. Мен эметип берейин. Мен чыгарып, алчу нерселериңизди айтыңыз. Мен ойлогом, көп деле кетпейт болуш керек деп. Бирок аппаратуралар жакшы эле баада турат экен. 10 миң доллардан болуп кетти окшойт. 4-5-6 ай, 1 жылдай кайра операторлордун айлык, офистери болуп жүрдү да. Өзүнүн эмеси ош-бошко чыгат. Ошолорун эметип жүрүп, бир 10 миң долларын тегерегиндей болду окшойт. 10 миң долларга немнелер каяктарга кетирдиң? Техника, камераларды бар жок алып бердиң өзүң эле? Жарымысынан көп эле ошондой эме болду. Кандай болду? Техникасычы. Ошол 10 миңдин жарымынан көбү техника кетти. 5 миң доллардай, 6 миң доллардай ошо техникага кетти. Андан кийин уже Эрлан кем деле мен менен неме уялып калдым деп өзү айтат, ошо сурагандан деле депчи. Мындан аркысын өзүм алып кетем, сенден болду акча эметпейм. Сиздер менен иштеп башташты го. Ошондон кийин акча деле берген жокмун. Дедим. Жакшы жеңилдетишин дедиң. Жолдош инвестор, ар ай канча сомго минуска кетип жатасыңар? Эми ал өтө деле көп деле эмес, кейиштүү деле сумма эмес. Бирок мондай келечеги чоң, мондай проект үчүн ал суммалар чоң болуп кала албайсың. Чоң болуп кала албайм. Ошондо канча сом кетти ар ай минуска? 40 миң сом, 50 миң сом. Сураган деле берип атам. Жо, эми сен билесиң да канча берип атканын? Канча? Бир 50-60 миң го. 50-60 миң сверху минуска кетип атасың, э? Ооба. Канча айдан бери? Эми дайыма эле эмес, кээде болуп калат да ошондой. Азыр бирок жакшы. Кандай деп айтылат? Негизи мындай деп айтылат да, любой стартап или любой бизнес будет выживать до тех пор, до каких пор, бир жообун айтып көрчү. Эми желание болсо та бир 2-3 жыл чыдаса болот го. Жакшы, бул жакты сүйдүрүп уктуң, э? Сырьёнун анча-мынча жарым-жартылайын өзүбүз алып баштадык, инвестордон сурабай. Бул бир. Экинчи өзү ала баштады дегенде уже самоокупаемость бар. Самоокупаемость бар. И статья заработной платы жабылып атат уже. Ошол жагы жабылып атат да, Кудайга шүгүр. А башында биз ай сайын эле, жума сайын эле сырьё алыш керек, кайра эле сырьё алыш керек, зарплата төлөш керек. Зарплата төлөсөң кайра сырьё түгөнөт, сырьё алыш керек. И ушинтип эле анткени жай бою жалаң алып барып магазинге тапшырсаң, анын кайра жартысы же жартысынан көбү кайра коробкага келип атса, зейин кейит экен, аябай эле бир сыйра кыйналып. Но Кудайга шүгүр, ансыз болбойт экен. Ансыз болбойт экен. Эми ошон зарплатный фондуңар канча? Бизде азыр бир торговый агент, айлыгы 15 миң сом.
2 кондитер бар, основной 2 кондитер бар. 25 миңден 50 миң. 65. Практиканттарыбыздын өзүнүкү 30 миң статья, атайын практиканттарга да бөлүнгөн. 95. Практикант канча үчөө? Как 4-тө. 4-тө. Буларга бонус катары. Бухгалтерибиз бар. Бухгалтерибиздин айлыгын 20 миң деп белгилеп, себестоимость менен баарын биз деген асмандан алган жокпуз. Баары айланып келе себестоимостька келип урулган да. Ошол Где-то бир 150-160 миң тегерегинде экен зарплатный фонд. Ооба. Андан кийин ошол эле кайра эле ошо Нисахардын видеолорун көрдүк. Жана ар кандай өтүп кеткен товарлар, жана адамга зыян кошулмалар кошулган продуктылар, ошолорду бүт көрүп отуруп анан кайра эле ошо Эрлан Кем экөөбүз жолугуп эле сүйлөшөбүз. Не кылсак, дагы элге бир пайдалуу эмне кылсак деп анан отуруп ошо бир жакшы бир азык продукт чыгаралы. Бүт мындай натуральный кошулмалар менен кошулган деп фастфудту карап көрдүк мисалы. Эми пельмен чыгарган боюнча дагы ойлонуп көрдүк. Анан барып ошо таттуулардын арасынан ошо пряниктер. Ошо пряник чыгаралы деп чечтик. Пряниктин рецептин издей баштадык. Кандай кылып чыгарабыз эми? Эрлан Кем ошо Куликовский менен таанышкан. Денис Гайварновский менен. Ооба. Ошолордон рецепт алмай болдук, алар бизге рецепт дайындап бермей болду. Ошентип ошо пряник чыгардык. Ошентип элим үчүн деп аты коюлуп, анан ошол башталды. Ошол менен ал жакта деле инвестор, спонсор катары эле негизи. Канча акча киргиздиң? Бул жак основной инвестор өзүң болдуңбу? Ар жак бер жагы менен ушул убакка чейин дагы расходтору 35-40 миң доллар. 35-40 миң доллар. Бул кичинекей цехтердин арасындагы үлгү да. Мисалы, долбоор менен деле мен Эрлан менен канча башында жүрдүк. Таяк жеп, мушташ канча ызычууну көрдүк. Мен да ошол за кадрам көп жүрдүм да. Анан кийин барсаң эле кыйын болсоңор өзүңөр кылбайсыңарбы? Бизде мамлекет бизге эмне кылып койду эле дегенден баштайт да баары теңчи. Анан мамлекет бизге эчтеке кылган жок, ошон үчүн биз дагы мамлекетке ушинтип уулай беребиз деген сыяктуу айтат да. Мисалычы, биздин ишиңер эмне, биз кылып көргүлөчү деп. Анан мына биз ошол эле кичинекей эле цехтин алкагында, ну макул мынакей кылалык. Хорошо, көргөзөлүк болот деген эле кеп. Мондай элементарный немелер бар го? Нержавейка. Кирип барсаң мындай нержавейка таппайсың даяктанчы. Мисалы, азыр магазинде турган чоң илгертеден иштеген ошондой цехтер бар да. Азыр магазинде мурун эле сатылат. Алар наоборот чоң. Анан нержавейка алып коюшса болот да. Элементарный ушул жок ичинде. Достор, айта кетейин, жаңы эле Альконий заводду тартып келдик. Эми алардыкы миллионный оборот. Мен просто неме кылып, пример кылып айта кетейин. Миллионный оборот. Кадимки Альконий 100 деген бар го. 20 сомдон 25 сомдон сатып атат. Ошол канча жылдан бери иштеп аткандар. Ичи эми айтсам эми талаптарга такыр эле жооп бербейт да. Гил деген завод, бирок мусор да. Ичинде баардыгынчы. Май, сай иши кылып, неме жана желелер ошондой да ичинде баардыгынчы. Мындай деген суроо бар да, ошондой булар бир жагынан бизнес, ооба, бизнес өнүгүш керек, бизнес бири-бирине бизнести колдош керек, мамлекет катар жагынан да колдош керек деп айтылат да. Кандай деп ойлойсуң? Мисалы, мага айтылган аргумент силер, ладно, силер биз дагы Нисахар бир аз колдоп иштешип калбадыкпы? Нисахар колдонуп, бирок Нисахар кылган прецедент бизнеске каршы болгон прецедент болуп атат. Мен обоснованием мындай болгон. Эми бизнес атаңдаша билиш керек, сапат жагынан, тазалык жагынан, ошол жагынан эгер тиги кайсы санэпидстанция ошол кылбай атса, ошол функцияны ошол бул проект аткарып аткан деп айтып кетем да. Негизи бизнеске кандай? Мен толтурмам. Менде бар. Бизнеске сизден интервью алып аткандай элечи. Бизнеске негизи кандай? Бул проект салым кылабы же бизнестин жолун кесе турган проектпи? Абдан жакшы суроо болду. Биздики Нисахар долбоору бул деген наоборот ата мекендик өндүрүштү алдыга жылдыруу деп түшүнөм да менчи. Биз барып тигилердин кемчиликтерин айтып кетебиз да. Кемчиликтерин айткандан кийин алар соответственно оңго. Мен бир 10го жакын жерди жаап, азыр кайра ачып,
Андан кийин барып кайра тартып Несахыр долбооруна чыгарып атабыз бизчи. Анан мага айтпай жабылбай кеткендер канча. Ошто мисалы 50 кафе жабылып, кайра өзлөрү ачылып иштеп атат. 50 кафе элестетиңиз. 50 кафе. Алар жаңы ачылганда стандарттарга жооп берген эмес. Жок, жабылып туруп кийин ачылгандачы? Жабылып туруп кайра ачылганда ушундай таза шартта иштеп атышат да. Жаңы ачылганда уже стандарт ошондой да. жакшы болуп калды. Анан мисалы жаңы айтып атпадым белем Алькониничи, ошолор миллионный оборот. А биздин эчтеке оборотубуз жок туруп, мына монту иштесе болот. Бирок сөттүки бизнесиңизге зыян берип атасыңар дегендерге эмне деп кетесиң? Андай байкелерге, ошондой эжекелерге, ишкерлерге айтар сөзүм бар. Давайте наоборот алдыга жылабыз. Эмне үчүн, почему бы нет? Эмне үчүн кыргыз эли мисалы момундай кылып иштешсек болбойт? Таптаза кылып. Мен барганда наоборот реклама болот аларга. Мен баргандан кийин кетип кала албайм, мен ал жака кирип тартышым керек болот да. Керек болсо кийин жаңылангандан кийин дагы келтирип көрсөтүп реклама кылып кетем да. Ал мисалы биринчисинде барганда эле ушундай таптаза болсо сонда. Так что давайте, достор, кичине мындай элге жүзүбүз ачык болуп, элди уулабай, мындай алга карай кадам таштайлык, өнүгөлүк. Бул ишкерлерге да айтар сөзүм. Аргументтерим деген ишкерлерге. Ошондой. Азыр обороттор канча болуп калды? Кстати, ошол точканы сатыштар кылып атасыңарбы? Азыр эми оборот өскөн. Бир 100 миллион рубль айланытабы тиякта? Жок, 100 миллионго жете элек. Канча? Бул жагы кичине секрет болсо эле дейм. 50дөн көбүрөөк да бирок, Тегерегинде. Это уже хорошо. Бул бир эле офлайн барып ошо точкада сатыштар эле. Ооба. Андан тышкары дагы Wildberries'те да иштейбиз. Ал жакта да жаңы эле баштадык, бир 4-5 ай болду. Ал жакта эле бир азыр бир 5-6 миллион рубль оборот. 5-6 эмес, мен кече сенин статистикаңа караганда 8 миллион рубльдик общий неме оборот болуп турган. Ооба, ошо 5-6 айдыкы. Бирок ар ай кылып аткан сатышың канча? Бир 2 миллион тегерегинде? 2 миллионго жетет, ооба. Менин да жардамчым ошол Wildberries'ти караган бир жетекчим бар. Ошол бүт карап чогуу мен барып келип турам мына Москвага. Жарым жашоом эле ошакта дейт. 1 ай, 1,5 ай биякта болсом, 1 ай, 1,5 ай ошол жакта. Москвадабы? Баягы базардагы местаны контролдоп, Wildberries'тин жумуштары боюнча барып келип турам да. Биздин ушу элим үчүн деп жүргөн, элге кызмат кылалы деп жүргөн проекттерди колдогула деп элден суранат элем. Жана ушул талай байкеге элим үчүн алып барып аткан, жетектеп аткан сизге ыраазычылык. Сиз ушул жерде ишин жүргүзүп атасыз. Рахмат. Несахыр да Умар Дадановго дагы чоң рахмат. Мына элдин кызматында жүрөт. Нурлан байке Мирзаматов. Мен деп кылып койлу анда. Ийгилик сизге чоң ушунча келип бизге көңүл буруп ушинтип тартып атканыңызга чоң рахмат. Дагы да биз дагы чоң ийгиликтерге жетишип, Алла койгон максаттарга жетели. Сонун. Достор, Бишкек шаарынын чоң супермаркет, гипермаркеттеринде сатылууда элим үчүн кондитерский цехтин Несахыр долбоорунун азыктарынын пряниктери. Алыңыздар, остип көрүңүздөр. Сапатына баа бериңиздер. Ошо. Сапатына баа берип, анан лайктан басып, комментарийге жазып коюңуздар, Кандай экен деппи? Инстаграмда укталуу элим үчүн кежи. Чалып коебуз муну буюрса.